Bir kişi Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип мындай деп айтты: "О Аллахым, мага бул дүйнөдө кыйратып деле бир чоң акча бербедиң, же байлык деле бербедиң, ал нерсе менен мен бир садака кыла тургандай, жакшылык кыла тургандай" деген. Андан көрөкчө мага бир бале берчи, ушул баленин артынан сооп алайын, күнөөм кечилсин деп дуа кылып атканын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам угат. Анан таң калып мындай дейт: "Субханалла" деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таң калганда айтчы: "Ла тутиқуху", сен бул айткан сөзүң эгер башыңа түшө турган болсо, сен муну көтөрө албайсың. Андан көрүкчө сен айтпайсыңбы: "Аллахумма атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар" деп айт деген. Ошондой эле Муслимде да келген хадисте Анас радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир адамды, мусулмандардан болгон бир адамга зыяратка барат. Ал киши да үмүтүн жашоодон үзүлүп, ооруп жаткан болот. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Сен бир дуа кылып Аллахтан сурандыңбы ушул абалыңа?" дегенде, ал айтат: "Ооба, сурандым" дейт. "Ушундай деп айттым" дейт. Эмне деп айттыр карасаңыздар, тиги ооруп жаткан адам: "О Аллахым, эгерде мени акыретте азаптай турган болсоң, жазалай турган болсоң, анда бул дүйнөдө эле мени жазалап, азаптап салчы" деп дуа кылдым дептир. Факола Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтын элчиси айтты ал кишиге: "Субханалла" деп таң калып айтып атат: "Ла тутиқуху ау ла тастатиуху", ай сен муну көтөрө албайсың, мындай азапты, мындай айткан сөзүңдү эгер ушул башыңа келсе, сен көтөрө албайсың, муну кыла албайсың сен. Андан көрүкчө сен айтпайсыңбы: "Аллахумма атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар" деп айтпайсыңбы деген. Бул дүйнөдө да жакшылыгың бер, Аллахым, акыретте да жакшылыгың бер, бизди тозок азабынан сакта деп. Андан кийин ал киши ушул дуаны айтканда эмне болот? Аллах таалам шыпа берип, жакшы болуп сакайып кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосундагы азыркы айткан абалга Ибн Таймия рахимахулло түшүндүрмө берип мындай дейт: "Мындай кылып айтышка" дейт, "тигил адамдын: "О Аллахым, бул дүйнөдө эле азабың бер, ушул дүйнөдө эле мен жазалап койчу, эгерде акыретте жазалай турган болсоң" деп айтышка эмне түрткү болду десе, бул адамдын Аллахка болгон сүйүүсү жана акыреттеги тозоктон болгон коркуусу ушул нерсеге түрттү дейт. Ал акыреттин азабы катуу экен, андан көрүкчү бул дүйнөдөн эле кыйналып калайынчы деп, кыйналып тазаланайын деп бул дүйнөдөн эле суранды дейт. Албетте бул сурануусу ката болду. Бул түшүнүк ката болуп атат. Бул киши жакшылыкты көздөсө дагы, жакшылыкка умтулса дагы, тазаланып барайын десе дагы ушундай түшүнүктө болуп атса, фа кайфа иза ма даф вал кусур дейт. Эми элестетип көргүлө, эгерде адамдын ыйманы алсыз болуп, үмүт үзүлгөн адам болсо эмне деп дуа кылып жүрөт эле деп атат да шейх. Себеби дегенде сиздер уккансыздар, кээ бир эле адамдар жашоодо анча-мынча өйдөлдүйлөр болсо, жакындарынан ооруп калса, же болбосо жакындарынан ажырап калса, "О Кудай, ушу бизди эле көрүп калдыңбы, же болбосо ушуну алгандан көрөк мени эле алып кетсең болмок" деп жашоосуна нааразы болуп, жакшылыкты сураганын ордуна башына балейни сураган абал болот. Бул нерсе шайтанга жагат. Бирок адамдын сүйлөгөн сөзү балейни айтса, ал нерсе жашоосуна келип калышы ыктымалы чоң. Себеби балелер адамдын тилине байланган деп асарларда келет.